Салам барыңыздарга. Бүгүн биз сабакта сатуучу Instagram кантип биздин Instagram биз уктап атканда дагы биз үчүн сатып турса болот. Instagram негизи TikToктогу адамдар уктабайт такыр. Түн ичинде силер уктап атканда силердин видеолоруңардан көрүп, товарыңардын видеолорун көрүп адамдар WhatsAppка жаза берет, түнү бою жазышат да. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүздүн билимдериңизди, мындайча айтканда өзүңүздү саткыңыз келсе, билимдериңизди, кызматтарыңызды же товар саткыңыз келсе, өзүңүздүн бизнесиңизди мындай жакшы нукка салып, же болбосо бизнесте болсоңуз деле өзүңүздү личный бренд, жеке брендиңизди түптөп ошол аркылуу дагы сатууларды көбөйткүңүз келсе, сөзсүз түрдө онлайндагы биздин баракчаларды иштетип, бир айга вперед стратегияларды жасап башташыбыз керек да. Караңыздар, өтө сонун сиздер ушул сабактарды атайын конспекттеп, сөзсүз түрдө конспекттеп, монтип пайдалуу нерсе алсаңар сөзсүз түрдө кайтарым байланышта кылып, кааласаңар стористе жазап мени белгилеп койсоңуздар өтө сонун болот. Мен аябай ыраазы болом сиздерге. Дагы мындан да көп сонун сабактарды дагы пайдалуу сабактарды жазып турам YouTube каналымда. Караңыздар, Кундуз Таштанова да, мисалы үчүн да, ар бир адам бренд дейм. Ар бир адам бренд дегенде там Кундуз Звезда Official 1990 эмес, Кундуз Таштанова, менин фамилиям Таштанова, менин ата тегим, атам, я принимаю себя. Мен көп жылдары Белла Стелла болуп жүргөм өзүм. Себеби дегенде мен атым жакчы эмес, эски ат деп чынан өзүмдү принимать эте албай жүрүп турмун, мындайча айтканда. Караңыздар, самый лучший бренд бул сиздин өзүңүздүн аты жөнүңүз. Көрүңөр, Кундуз Таштанова, там Асель, там Алыбаева. Эң самый лучший нерсе сиздин аты жөнүңүз коюп койсоңуз болот. Бул жеке баракчаңыз да. Караңыз, анан сүрөт бул жакта, эгерде сиз мындай ар бир адам бренд өзүнүн сүрөтү болуш керек да. Өзүнүн сүрөтүн койгусу келбеген адам, демек өзүн жактырбаган адам, өзүн кабыл албаган адам. Элестетиңиз, мындай портретный сүрөт болуш керек да. Чуть выше груди портретный, мындай күлүп, мягкий улыбка болуп турганы жакшы да. Мындай болуп кичине, мындай улыбка болуп турган жакшы. Эмне үчүн? Себеби дегенде жүзүбүздү көрүшүбүз керек. Жүзүбүздү көрүш керек адамдар. Качан адамда ишеним болот? Сени көргөндө, көзүңдү көргөндө, адамдарды карап, мындай карап же ылдый карап эмес, жакшы бир сүрөткө, даже айфонго деле өзүңөн 2000 сом аянбай барып бир фотосессия кылып койсоңуздар болот. Караңыздар, портретный сүрөт болот. Аркаңда эч кандай момундай шум болбош керек. Шум деген эмне ал? Шум деген мындай быкы-чыкы, однотонный фон болуш керек да. Однотонный фон, жакшы мынтип түшкөн сүрөт, мынтип мягкая улыбка болуш керек. Күлүп турган адам баары бир адамдарды тартат. Ошон үчүн ошол дагы өтө маанилүү. Караңыздар, анан эң эле маанилүүсү, бул жакта атын жөнүбүздү жазгандан кийин бизди, мисалы үчүн мен азыр тойго барышым керек болсо, мага вечерний көйнөк керек болсо, вечерний платье Бишкек деп жазам. Же болбосо там мага мисалы үчүн каш мастери керек болсо, перманент брови Бишкек деп жазам. Мен Ошко барбайм, мен көлгө барбайм. Именно ошол шаардагы ошол локацияны жазыш керек. Бул жакта мына эң самый жирный строчкада, бул жакта көрүңүздөрбү, момундай самый жирный строчкада турган сөздөр, эң маанилүү сөздөр. Именно ушул жирный сөз строчкадагы жазылган сөздөр менен бизде адамдар табышат жана издешет. Жана андан сырткары бизде, караңыздар, биодо биз өзүбүздү кандай атасак, ошондой элдер кабыл алат да. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн мен өзүмдү Кундуз Таштанова, мен психологмун десе, бул психолог. Же болбосо Кундуз Таштанова, мен нутрициологмун, арыктаганы жардам берем десе, значит, бул арыктатат. Түшүндүкпү? Өзүбүздү кандай атасак, эле ошондой кабыл алат. Как ты себя корабль назовешь, так он и поплывет деген сөз бар. Ошондуктан бул жакта мен эмне деп атам? Помогаю экспертам продавать блоги системно. Системно өзүн сатканды үйрөтөм. Кундуз Таштанова Академия, Кундуз Таштановой да негиздөөчүсү. Кундуз Таштанова Академияда эмне кылат экен? Аякта сатуу менеджерлерин чыгарышат экен, продюсерлер чыгарышат экен. Аякта именно өзүн сатканды, отзывдар бул жакта айтылат экен и так далее. 5 лет продюсирую психолога номер 1 Изаткан Жусупову деп атам. И так далее да, биякта ссылкалар турат. Караңыздар, анан бул жакта ссылканы дагы биодо азыр заман башка, там 0772 мага жаз эмес, бир шилтеме менен адам сизге кирип кетиш керек. Сиздин WhatsApp'ыңызга түшүп калыш керек. То есть биз клиенттин жолун кыскартышыбыз керек. Нам нужно упрощать путь клиента.
Понимаете, путь клиента оңойыраак болуш керек. Канчалык биз усложнять эткен сайын ошончолук бизге кыйын болот. Ошончолук бизге сатуу кыйын болот да. Сатуу бул уят сезим эмес, сатуу бул махабат, бул сүйүү, бул сиздин убактыңызды, сүйүүңүздү берген нерсе деп саналат. Анан караңыздар, мисалы үчүн мен сиздерге жаңы эле биринчи катты алганда эмнени карайм? Актуальныйды карайм. Сиз кимсиз? Мен киммин? Менин жолум, мой путь. Сиз айтып берип ушул жакка камтып койсоңуз болот. Биз эң биринчи адамды сатып алабыз. Адамдын сүйлөгөнүн, адамдын мындайча айтканда анын жолун көрөбүз. Окшоштук бар болсо бизге лоялдуулук, окшоштук ценности, бизге притягивание болот да. Абам эмне деп атат да? Мен киммин? Кейси деген эмне? Бул отзывдар дегенди билип атат. Полезность, бесплатный полезный билимдер, кандай билимдерим бар, эмне нерселер бар и так далее. Көрдүңүздөрбү? Анан момундай 50 актуальный эмес, именно 5-6 эле коюп койсоңуздар болот. Дальше бул жакта именно сатууларда Инстаграмды биз үчүн кантип иштей бериши мүмкүн да. Биз мисалы үчүн мен күнүнө 1 рилс, 2 рилс күнүнө чыгарам да. Рилс чыгарбай калсам, как будто мындай тишим жубай калгандай боло берем. Ошондуктан бул дисциплина да. Любой успех, ийгилик бул дисциплина болуп саналат. Ошондуктан биз башынан эле азыр өзүбүздү программирование кылып коюшубуз керек да. Мага мен идеальный кылбаймын депчи. Мен идеальный кылбайм, мен 3кө деле пока башкалар идеальный кылып арыктап, инстаграмный квартирага барып, фотосессия кылып, анан боенуп, жазанып баштайм дегиче дароо эле баштап аткандар дайыма астыда болушат да. Ошон үчүн биздин максат тройкага двоечница болсом дагы хотя бы просто начать, да? Просто начать действовать. И ошондуктан биздин максат самое главное инстаграмыбызды туура упаковка кылып. Эгерде сиз мисалы үчүн байер же сода сатык менен дагы алек болсоңуз, сизге бул нерсе по-любому керек болот да. Бул нерсе сизге по-любому керек болот. Андан кийинкиси эле биз инстаграмда мисалы үчүн мен мисалы үчүн кандай кылам? Мен 1 айга вперед мобилографка барып, эмне рилстерди тартам, баардыгын жазып алам дагы. Барып саатына акчасын төлөйм. 1000 сом саатына, 2000 алгандар бар, 3000 саатына алгандар бар. Ошондой мобилографка барып, мен 15 рилс, 20 рилс тартып коем заранее. И ошону 1 ай бою чыгарам да, мындайча айткандачы, то есть стратегически стратегия түзүлөт. 1 айдын ичинде мен эмне кылам? И ошол нерселердин баардыгы 1 айдын ичинде мынтеп күнүгө даяр рилстерди чыгарып турам. То есть эртең менен тура калып эле мен эмне чыгарам дебей, именно ошол нерсе менде бүт бары бар. Бар нерсени эртең менен чыгарып турам. Анан бул жакта караңыздар, инстаграмда киргенде эле эң негизги нерсе актуальныйлар, мен киммин, билимдерим, мой путь, менде эмне бар, эмне сатып алса болот, кандай результат алышат менден алгандар. То есть ал нерсени адам сурабай эле дароо инстаграм баракчаңыздан дароо эле көрүп алыш керек да. Ошондуктан ал нерсени сиз элдерден суратпай эле өзүңүздү упаковка кылып койсоңуз, анда адамдарга дагы түшүнүктүү болот ошол нерсе. Жана маанилүү да ошол нерсечи. Билимдериң, эмне билимдериң бар сенин бизде окуткадай, же болбосо кандай результаттар алып атат. Эң маанилүү нерсе сатуунун куралы бул отзыв, результат. Эгерде сиз результаттарыңыздын баарын топтоп, баарын туура киргизе алганды билсеңиз, анда сизде сатуулар өзүнөн эле сонун болуп баштайт. Түшүндүкпү? И ошол нерсе бизде дагы өтө маанилүү. Караңыздар, мисалы үчүн академия деп атат, бул жакта. Бул жакта мына кейстер. Көрүңөрбү? Кейс деген эмне, мына закрепленный. Сиз дагы адам биринчи эле киргенде биякта абам эмне деп турат го. Абам эмне, результаттар, билимдерим, же болбосо эмне сатсаңыз, эмне сатыш керек болсо ошону закреплять этип койсоңуз болот. Ал эмне мына закреплять этип койдуңуз. Канча рилс чыгарбаңыз, бул жакта башында биринчи эле киргенде сен кимсиң, кимдин баракчасы, сенден эмне пайда алам дейт да адамчы. Ошон үчүн монтип закреплять этип коюшуңуз керек. Карусель болобу, кандай бир карусель болобу, мына көрүңөрбү, мына карусель болобу, же болбосо видео болобу, маанилүү результат, жакшы ийгиликтериңизди закреплять этип койсоңуз, ошол нерсе сизди дайыма сатып турат. Андан кийинкиси эле бул жакта эң жирный строчкадагы строка поиска деп коет. Поисковый строчкадагы нерселер бизди сатат.
поискте мына эң основной, мисалы үчүн мен торт саткан айым болсом, тарты, каракол, выпечка десем, именно ошол нерселер менен мени ошол нерсе бизди сатат. Түшүндүкпү? Ошол нерсе бизди сатат көбүнчө. И бул жакта дагы өтө маанилүү нерсе. Өтө маанилүү нерсе өзүбүздү полностью ушул жактан даярдап коюшубуз керек. И баары бир адамдар көзү менен көргөндүктөн визуал өтө маанилүү нерсе да. Караңыздар, биз азыр карусель посттор аябай жакшы жүктөлүп атат, аябай охват көп болуп атат. Инстаграм карусель посту чыгаргандарды продвигать этип атат. Ошондуктан азыр карусельдерди дагы стористен эле жасап, посттон эле жасап да койсо болот. Карусель пост деген эмне? Карусель пост деген мисалы үчүн мына көрүңөр, монтегенде сүрөттөрдү монтип көрсөтөт го. Ушул карусель пост деп аталат, түшүндүк, Ушул нерсе карусель пост деп аталат мына. И бул жакта азыр мен сиздерге өтө пайдалуу, кандай десем, упаковка боюнча сонун бул жакта шапка профили да, кантип биздин шапка профилибиз сатыш керек. Мына караңыздар, мурун мен Белла Стелла болчумун, никнейм деп коет. Белла Стелла эмес, Кундуз Таштанова. Аты жөнүң менен. Сүрөтүмдү карагылачы, аркасында быкычыкы, жолдошум менен түшүп, же болбосо балдарым менин бактыгым эмес. Эгерде сиз Инстаграмдан акча табам, кирешелерге чыгам, жеке брендимди өнүктүрөм десеңиз, өзүңүзгө фокус коюп өзүңүз болот да. А эгерде балдарымды көрсөтөм, мындай сүрөттөр чыгарам, семейный фото альбом десеңиз, анда отдельный баракча ачып алып, ошол жакта балдарымдын буту, балдарымдын көтөнү, балдарымдын буягы деп чыгарып суктана берсеңиз болот. Бирок өзүңүздүн жеке брендиңизди өнүктүрөм, мен чисто Инстаграм аркылуу профессиональный, мисалы үчүн гинекологмун, врачмын, өзүмдү аябай профессионально бизнес прям упаковка кылышым керек десеңиз, анда только өзүңүз менен алек болосуз да. Өзүңүздү момундай упаковка кылышыңыз керек. А балдарыңызды, жолдошуңуз бар экен, үй бүлөлүк баалуулуктарды ооба, бир жумада бир жолу, эки жолу пост чыгарса болот. Плюс стористин аркасында мен мына Кундуз, менин 2 кызым бар, эле кыздарым садикке алып барып атканын, школго алып барып атканымдын, продленкага алып барып атканын көрсөтсөм, балдары бар экен, үй бүлөсү бар экен, жолдошу да бар экен. Ишеним, лоялдуулук. Мен 2 наставник тандап атканда, бирөөсү жаш кыз болчу, бирөөсү 3 баласы бар, жолдошу бар кыз болчу. Мен ошол кызды тандадым. Бул да мага окшогон келин экен, бул да кыргыз кыз экен, бул мени түшүнөт, мунун да балдары бар экен, мындай экен деп мен именно ошону тандагам. Түшүндүкпү? Анан бул жакта жирный строчкадагы сөздөр. Эми карасаңар, менин сүрөтүмдө аватардагы быкычыкы сүрөт. Көрдүңүзбү? Мына быкычыкы деген болбойт. Бул жакта мен жашнакай болуп күлүп атам, бирок аркасында быкычыкы, стакандар, мындай сүрөт аватарга болбойт. Мына көрдүңүздөрбү? Менде биякта пустота, однотонный фон болуп атат. Ушундай болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Аватар деп аталат мындай сүрөттү. Биякта аватаркаңызды алмаштырып коюңуз. Аватарка деп аталат, аватарка. Бул жакта мына строка поиска, издөө сызыгы. Кыргызчасы бул жакта сүрөт, издөө сызыгы, бул строка поиска. Ушул издөө сызыгы менен көп кардарлар сторис тартпасаңар дагы сиздерди табышат. Бирок көбүңөр бул жака аты жөнүңөрдү жазып аласыңар да. Бияка жазганыңар эле жетиштүү. Бияка аты жөнүңөрдү жазбагыла. Бул жака 30 эле тамга болот. 3 эле сөз батат да. 3 эң основной сөз. Мен киммин? Мен торт жасайм, выпечка кылам, обучение кылам. Значит, торт, Бишкек, обучение. Көрүңөрбү? Эгерде мен Караколдо жашасам, айтып атам, так, мага торт керек. Каракол, тарты, торт или каракол, торт, обучение или каракол, торт десем эле, бул поисктеги жазылган сөздөр мен биринчи чыгат. Эгерде мен азыр күзгүгө той керек, тойго мага көйнөк керек десем, платье, Бишкек, прокат. Бишкек, прокат, платье деп жасаганда именно ушул сөздөр чыгат. Көрдүңүздөрбү? Ушул сөздөрдү жазган аккаунттар чыгат. Андай сөздү жазбаган аккаунт мага чыкпай калат, анан көрүнбөй калат. Анан мен мисалы үчүн азыр көйнөк издеп атам, тойго деп коеюн. Прокат платьев, Бишкек дедим. Кимдин сториси күйүп атса, булар иштейт экен дейм.
Көрдүңүздөрбү кандай адамдар? Ошон үчүн хотя бы бир сторис, 2 сторис болсо дагы товарларыңызды киргизип, ошол нерсени көрсөтүп турсаңыз, бул нерсе сизге өзүңүзгө аябай сонун нерсени берет да. Дальше описание профиля, сүрөттөмө. Сен өзүңдү кандай атасаң ошондой кетесиң да. Ошон үчүн биз өзүбүздү туура аташыбыз керек. Эгерде азыр жөн эле эч нерсе сатпайм, сонун мындай блог алып баргым келет, жөн эле UGS контент деп коет. UGS контент деген бул лайв контент да, лайв контент, ушундай сыяктуу алып баргым келет десеңиз, анда дал сиз ушул нерсе менен эле, кандай десем, болгон жашооңузду көрсөтүп, мисалы үчүн кээ бир айылда даже жашаган, андроид менен шыпырганын, тамак жасаганын, рецепттерди бөлүшкөн айымдарга катталганда ушундай сонун охваттар, подписчиктер келип аларды жашоосун кабыл алган адамды көргөн ырахат да. Ссылка для связи турат бул жакта. Бул жака WhatsApp'ыңыздын эле ссылкасын деле коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн va.me 996 деп туруп номериңизди там 556 46 46 46 мисалы үчүн ошол ссылканы менен эле бир шилтемени басып адам сизге жазып кетиш керек. Көрдүңүзбү? Андан кийин эле сизге катталганда эле эң биринчи адам актуальныйларды көрөт. Бул түбөлүктүү стористер. Сторис жазамасаңыз дагы воронка. Бул актуалдуу стористерге сонун воронкаларды, результаттарыңызды, өзүңүздүн консультацияңыздын результаттарыңызды же товарларыңызды, новинкаларды коюп койсоңуз, сактап койсоңуз, сиз уктап атканда дагы катталуучулар катталып, сиздин ушул нерселерди көрүп, актуальныйдын ичине WhatsApp'ка ссылка да коюп коюшуңуз керек. Ошол нерсе менен сизге өтө берет сөзсүз түрдө. Түшүндүкпү? Андан кийинкиси никнейм. Эң лучший никнейм тренд бул өзүнүн аты жана фамилиясы. Мисалы үчүн Азира Айтбекова, Бактыгүл Бадыева деген сыяктуу айымдар да. Никнейм нишасына жараша. Мисалы үчүн Оштогулар Бишкекке тырмакка келбейт. Мен Ошко же Караколго башка жака Сокулукка деле барбайм. Ошон үчүн маникюр ногти Бишкек. Локацияны жазып коюшубуз керек. Эгерде биз мындай профессиональный алып барсак, көрдүңөрбү? Бирок бул кыздын аватардагы сүрөтү туура эмес, көрдүңөрбү? Именно как мастер маникюра жашынакай халат кийип алып, мынтеп инструменттерди кармап алып, мынтеп инструменттерди кармап, мынтеп түшсө, ага бул деген мастер экен деп түшүнбөкпүз. Түшүндүкпү? Мисалы үчүн мен Ошко массажга барбайм да. Бул жакта мындай картинка эмес, өзүнүн сүрөтүн, массажный форма менен сүрөтүн коюп, мынтеп кабинетинде жакшы сүрөткө же студияда түшкөн сүрөт болсо, ишеним көбүрөөк болмок. Бул жакта картинка коюп коюптур, эмне массаж, непонятно, көрдүңөрбү? Странно да? Ошон үчүн массаж Ош деп. Массажный салон Бонжур дейт. Дальше, эгерде мен садик иштеткен айым болсом, мына мини садик Бишкек. Мини садик эмес, ар бир проекттин аты бренд болуш керек. Мисалы үчүн, курста, там, трансформация, курс там, допустим, погружение в СММ. Курстун аты или миссия на миллион. Курстун аты бренд. Понимаете, бренд. Садик болсо дагы там гармония роста, пикалина, Пифагор, Золушка деп бренд кылыш керек. Мини садик, ал эмне аты жок, бренд жок. Анан мисалы үчүн мен Бишкекте Көкжарда жашасам, Ош базар тарапка же болбосо Кудайбергенге же Кантка садикке алып барбайм баламды, кыйнабайм, туурабы? Ошон үчүн садик иштетеби же ошол салонду иштетеби, ошол даже садик болсо дагы ошол мындай Октябрьский районго же болбосо мына тегерек четке эле даже таргет кетире алат. Түшүндүңүздөрбү? Бир нерсе табыш үчүн бир нерсе вложение кылганды билишибиз керек. Бизнесте кардарларды топтойм десе, анда дароо таргетке дагы кандай десем, туура вложенияларды таргет деген бул Instagram аркылуу реклама десем болот. Instagramдан кеткен рекламаны именно таргет деп аталат. Караңыздар, бизде бул жакта мына строка поиска, издөө сызыгы, бул өтө маанилүү нерселер. Анан биз башкалардан айырмаланып турушубуз керек. Мен мисалы үчүн Италияда 4 жыл жашагандыктан, мигрант болгондуктан мен мисалы үчүн орусчада сүйлөйм, орус мектеп бүткөм, кыргызчада, итальянчада сени Инстаграмды иштеткенди, сатканды үйрөтө алам дегенди жазсам, мен эч ким туура албайт да. Өзгөчөлүгүм болот. Менин особенностьтим да. Активдүү шилтеме деп турат. Анан караңыздар, бул жакта эмне болуп атат? Аватардагы сүрөтүбүз яркий, мына карасаңыздар, яркий болгондо, мына карасаңар мындай
аватардагы биздин мына сүрөтүбүз, мына менин сүрөтүм. Или мына азыр кругляшочекте мына муну карасаңыздар, бул сүрөттө мына менде кругляшочекте мына однотонный да, именно биздин өзүбүздүн бир цветибиз болуш керек. Бул бренд тожечи. Мисалы үчүн меники мындай фиолетовый, розовый болсо, стористеримде да ушул цветтерди, ушул тамгаларды көбүрөөк колдоном. Менин обложкаларымда да ушул цвет көп колдонуш керек да. Эгерде меники кызыл болсо, значит кызыл, ак кара кошулат, кызыл, ак кара. Сизде ошол цвет менен сочетать этиш керек. Мисалы үчүн Кундуз Таштанова дегенде малиновый, фиолетовый цвет, шляпачан, кара ит кармаган, бийледи, ырдады деген сыяктуу ассоциация болот да. Түшүндүңүздөрбү? Мына однотонный фон мына момундай болуш керек да. Аватарда мына жүзүңүз көрүп туруш керек, монтип күлүп турушуңуз керек. Момундай алыс эмес, мына жүзүңүз мына босону сүрөт, көрдүңөрбү? Аябай жакын болуп калды. Мына бул жакта пространство, мына үйдө жаракта пространство, бул нерселер калды. И бул жакта кара кийинбей өзгөчө кара момундай сыяктуу эмес, бир ачык түстө кийинсеңиз, бул наоборот сонун болот да. Онлайнда канча деген адамдар бар. Ошолордон сиз өзгөчөлөнүп, мисалы үчүн сизге качан сатып алат? Ишенгенде сатып алат. Сиздин жүзүңүздү көргөндө, сиздин истинный лицоңузду көргөндө. Мисалы үчүн карасаңар, мен Инстаграмдан кээ бир мындай ичим чыгып калса деле, майлар болсо деле, мындай ачык болуп эле, кандай десем, психологиялык тараптан мага мындай чыккандыктан көбү мисалы үчүн ишеним, өзүм көбүрөөк чыккандыктан сториске да көп чыкпасам деле, азыр негизи айтам да, рилстерди тартып, өзүмдүн жеке брендимди, өзүмдүн ойлорумду бөлүшүп адамдар менен, азыр не обязательно курс ачып же болбосо өзүңдү сатып, Инстаграмдан өзүңдү жакшы блог алып барып, ойлоруң менен бөлүшүп, ошол нерсени да кылсаң болот. Эмне үчүн азыр бизнес куруп аткан адамдардын баардыгы Инстаграмды иштетип башташты? Потому что элестеткиле, эгерде мен Кундуз Таштанова, мен азыр мына чайхана ачтым же болбосо кофейня ачтым десем, Кундуздун кофейнясы. Түшүндүңүзбү? Биз адам жакса, андан таш да сатып алганы даярбыз. Сен мага жагасың, мен сен менен чай ичким келет, мен сен менен чайлашкым келет, мен сен менен бирге чөйрөдө болгум келет. Эмнени айтсаң ошону адам сүйө берсек, биз сатып ала беребиз. Ошон үчүн элге сен өзүңдүн баалуулугуң менен көрсөтсөң, эл сага тартылат. Сен баардыгына жага албайсың, сен акча эмессиң баардыгына жаккыдай. Бирок сенин адамдарың өзүңдүн баалуулуктарыңа тартылып келет. Мисалы үчүн мен айтайын да, 2 жолу боюман түшүп калды деп пост жазып, мындай өзүм менен бөлүшсөм, балким кээ бирөө бөлүшө албайт, бирок мен бөлүшкүм келди, бөлүштүм. И өзүмө окшогондор адамдар келет да магачы. Мисалы үчүн ошол адамдар келип тартылып атат. Либо же Заткан Жусуповну мына 11 жыл жолдошум менен ажырашам деп жашагам, кабыл алган эмесмин деп ачык айтып атат. Именно ошондо айымдар келип атат. Мен да ошондой болгом деп. Түшүндүкпү? Эгерде биз өзүбүздүн баалуулуктарды, эгерде сиз мисалы үчүн тамак жасаганды жакшы көрсөңүз, рецепттерди жакшы көрсөңүз, ошол нерселер менен бөлүшүп, рилстерди чыгарсаңыз, анда сизге окшогон өзүңүздүн бир баалуулуктагы адамдарыңызды тартып аласыз. Ошол адамдар келет. Ваши люди всегда будут с вами. Коляски Бишкек KG, көрдүңөр? Мен мисалы үчүн коляска керек болсо, коляски Бишкек дегенде именно мына детский коляски, именно никте дагы бизнесте ошол нерсени да кошуп койсок, анда бизде адамдар бат табышат. И ошол нерсени кылыш дагы бизге оңоюраак болот. Түшүндүк, Анан караңыздар. Любой момундай карусель деп мына мону атайт. Именно момундай 5-6 сүрөттү мынтип киргизип коебузго, азыр ушундай каруселдердин ахваттары аябай сонун болуп атат. Анан ар бир рилске момундай обложка кылышыбыз керек да, көрдүңүздөрбү? Мына эмне жөнүндө? Адам качан адам эгерде обложкадагы турган текст кызыктуу болсо өтөт. Команда мени менен өсөт дейт. То есть бул жакта мисалы үчүн кантип арыктаса болот деген сыяктуу тексттер бар болсо, бул ошону адамдар жактырып анан өтүшөт. Түшүндүкпү? Ошол нерсе бизде өтө маанилүү мына. Мына Инстаграмды бул базовый нерсе, именно өзүбүздү кантип сатуучу кылып, упаковка кылып коюшубуз керек. Түшүндүк, Анан бул жакта мына ссылка и основной хотя бы 5-6 актуальный, 1, 2, 3, 4, 5, 6 актуальный, самый важный. Мен киммин, кандай иштерди аткарамын, мына кандай иштерди аткарамын. Адамдар катталганда эле дароо сизди таанып, жаттап калыш керек да, мындайча айтканда.
дароо сизди таанып жактап калыш керек. Мына бул жакта актуальныйларды карасаңар, мына актуальныйда мисалы үчүн актуалдуу стористерди бизди актуальный стористерибизди бизди адамдар актуальный стористен көп бизди таанып жана биз иштебей атканда дагы, биз уктап атканда дагы бул нерсе бизди вечный сторисida сатып турушат. Ошон үчүн стористи күнүгө чыгарбасаңыз дагы актуальныйларды сөзсүз түрдө камтып койсоңуз сизге дагы өтө пайдалуу болот бул нерсе. Сөзсүз түрдө бул сабак сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм жана ийинки сабактан сиздер менен көрүшкөнчө.